بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Taala'ga sansız şükürçülükler olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavat jana salamlar olsun. Biz qanday алтын doğrularda жашап атабыз. Bir кездерде bir аймақта жашап атса, ушул жерде тынчыраак олтурсак экен, ибадаттарыбызды өз орду менен аткарсак экен деп жашаган көчмөн калк болгонбуз. Азыр отурукташкан элге айланып баратабыз. Айланып калдык, отурукташкан. Анан өз алдыбызча мамлекет болдук. Бул Кудайдын берген тартуусу. Бир пендем мээнет кылуусу шарт. Натыйжаны мен берем деген эреженин негизинде мээнет бизден экен, натыйжа кимден экен? Кудайдан. Мына ошого өзүнөн өзү эле мамлекет болуп калган жокпуз. Канчалаган ата-бабаларыбыздын кандары, жандары дайыма айтып келебиз. Дәвир жолу айталы ошондой курбанчылыгын негизинде даанекер аталарыбыз өткөн, Арсланбек Буйлаш, Жеңижо, андан да мурункулар, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, өзгөндөн чыккан Сиразин, Имам Саракси, Фатава Казыхан деп коет. Кайман аты Казы болуп калган. Сот деген сөз. Болбосо өзүнүн аты Фахруддин. Фахридин деп коет го бизде. Ошо Фахруддин. Ошол кишилер өткөн. Ошондой инсандардын тарбиялаган инсандары, шакирттери, андан кийинки муундарга мына өтүп келатат. Ушулардын эмгегинин негизинде мынакей кыргыз мамлекети болуп отурабыз. Кудай Таала ушуну кут кылсын. Кайсыл жерде кандай сүйлөш керек, кантип жашоону улантыш керек. Мына ушулардын баарын биздин ата-бабаларыбыз ар кандай жол менен бизге калтырышыптыр. Макал лакап менен, салт сана менен, жүрүм турум менен, жана аманатка бекем туруу менен, ата-бабалар мындай болгон, тигиндей болгон дей беребиз. Мына аксакалдар отурат. Сиздердин аталарыңыздар мен сөз берип койдум эле. Ләвизим адал болсун деген сөздөр айтылып турабы? Ләвизим кетип калды балам, кой, оздон чип кетти эле. Кой, аны аткарбасам болбойт балам, болду, бүттү. Мисалы бир уйду сатып аткан болсо, 60 000 сом уй негизи. 40 бербейсиз деп бирөө тамашалап койду. Мейли ал деп койсо. Ата дегичекте болбой эле. Ата биякта 60тан сурап аткан менден азыр эле. Мен ушул жерге сатайын десе, жок балам, ләвиз кетип калды. Мен бердим деп койгон. Бүттү деп не кылган? Ошентип сөзүнө дагы бекем турган, карыялардын тарбиясын көргөн урпактарбыз. Кала берсе мынакей эң жок дегенде мына уга берген да болот. Бирок угуудан мурда китеп окуган жакшы экен да. Өткөндө да айттык кой, көлдөн чыккан Жетаке. Жетакенин китебин, жети башка өмүрүн бир эле китепке батырып жазып коюптур. Ошолорду алып окуп коюш керек экен. Азыр тез окуу ыкмалары чыгып калды азыр. Bir iki söz, üç sözden mындай bir tartып kete берет экенсиз мындай. Бая тааныш сөздөр болсо окубайсыз. Аны аттап эле кете берет. Белгилүү да жанагы эле. Биздин максат китеп окуш эмес экен, китептин ичиндеги маанини окуу. Түшүнүктүү окуп алуу да бизге. Маалыматты алуу мындай айтканда. Анан жөн эле миткечке ар бир сөздү тамганы кошуп отуруп биз 1-2 класстын баласы эмеспиз да. Ошондой ыкманы мына Кыргызстанга каптап атат, Кудайга шүгүр. Биздин элдин менталитети, аң сезими bir топ өйдө экенин далили дагы ушул болуп атат. Мугалими деле, бизнесмени деле, башкасы жаштары деле, жаш өтүп калганы деле мына Бишкектерде жайнап атат. 1 мүнөттө 300 сөз окутуп берем, 400 сөз окутуп берем, бара 1000 сөзгө чейин, 2000 сөзгө чейин окуткандар бар экен. Окуп салат, түшүнүп калат мындай. Жалпы маанисын алып калат. Жай окусаңыз, мээ күчтүү экен да бул. Башка жакка да ойлонуп барганга да жетишип калат экен да. Намазга берилүү окубасаңыз, оюңуз кетип калат го, базарга кетип калат, соода кылып атканыңыз, аласа бересе, бирөө менен энеңди атаң деп кеткениңиз, ошонун баары эске келе берет, шыбылда беречи. Намазга берилип жанагы жаң сүрөлөрдү жаттап алуу үчүн адашып кетпейин деп жаң сүрөлөрдү окуп аткан болсоңуз, көңүлүңүз кетпейт болчу. Ошол сыяктуу китеп окуганда тез окуса, мээ тияк бияка айланып кеткенге, гаш кылып кеткенге, жабыла кылып кеткенге, кыдырып кеткенге эмне болбойт экен? Мүмкүнчүлүк болбойт экен. Мээ үчүн да жөндөмдүү экен бул. Тез окуганда мээ тияка кетпей, бизге иштеп калат экен мындай айтканда. Жалаң тез окуп. Мындай айтканда 300 барактык китептерди 2 күндө, 3 күндө жөн эле мындай эле чык киргизип кое берет экенсиз да. Жөн эле. Кудайым берген чоң убакыттарды биз ушинтип пайдаланат экенбиз. Бул да болсо биздин
жаштарыбыздын, элдерибиздин алдыга болгон умтулуусу, күчтүүлүгү. Англис тилин болсо орус тилин сүйлөгөндөй эле сүйлөп башташты жаштар. Бул да шүгүр. Дүйнөнү кыдырганда, Европаларды кыдырганда беймарал кадимки деле аралашып кирип кете берет. Аң сезмөстү. Ошондуктан бир аалым айткан экен. Келечектеги жаштарыңарды оңдойм десеңер, өнүккөн мамлекеттерге балдарыңарды тез-тез кыдыртып тургула. Жанагы шүгүр кылып жашаш үчүн, шүгүр келтирип жашоого тарбиялаш үчүн өнүгүүсү такыр артта калып калган өлкөлөргө да кыдыртып тургула дейт экен. Ошондо эки жагын көргөн бала дейт экен. Мына азыр көрбөйсүздөр, Медини сутка мына ингус туугандар толтура келип атат бизге, туурабы? Агып келип атат. Мындан 15 жыл, 20 жыл мурун коркунучтуу болчу. Бир келсең деп тономой болгон. Азыр андай түшүнүк жоголду, Кудайга шүгүр. Жакшы. Алардын бизге канча окууга келгени жакшы да, студент болуп кетсин. Алар кафелерге кирип чай ичет, аны төлөйт, бекер ичпейт. Квартираларга кирет, аларды төлөйт. Кыскасы, кирди чыкты болбосо адамдын аң сезими өсүүсү да күчтүү болот экен. Ошондуктан Кудай Таалам деле Куранда айтып атпайбы? Силерди улут уруу жаратып койдум, бири-бириңерди жакшы тааныш үчүн деп. Анан өнүгүүгө дагы бат болот экен. Ошон үчүн бир улуттуу элдер өнүгүүсү жай болот. Ар кошкон элдин улутту кошулган өлкөлөр, булар өнүгүүсү бат болот деп атпайбы? Ар бир улуттун өзүнүн менталитети бар. Мисалы, дуңган туугандарга барасыздар, аларга башкача. Мисалы, ачууну көп жейт, лагман жейт, салаттын түрлөрүн жейт. Мисал деме. Лагманы бар, башкасы бар. Биздики болсо 5 бармагыбызды алып киребиз, жанагы кайнатмаларды алып киребиз. Ушуга окшогон өзүбүздүн тамак аштар бар. Мисалы, тамак аш жагын айтып атабыз. Ошол сыяктуу илим, билимге дагы, тарбиялык дагы көп пайдалуу жактар болот экен. Кайра эле өткөнкү темабызды улантмакчыбыз. Эң соңку хадисти айтуу менен кайра калган кийинки хадистерди улантабыз. Биз баш кошуу темасынын 3-бөлүгүнө келдик. Ан Аби Умама радияллаху анху анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. ابن ماجه رواية قلغان صحيح حديث. Умама радияллаху анхудан риwayat кылынып атат, Аби Умамадан. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт. Момун пенде деп ар бирибиз айтат. Момун пенде Кудай Тааламга болгон таквалыкка жетти да ар бир адам. Кудай Тааламга таквалык менен жеткен болсо, ошол таквалыктан кийин эле мыкты аялга жеткен болсо, андан өткөн ийгиликке жеткен болбойт. Эми жалпак тил менен которолу. Адам Кудайга болгон таквалык сезими бекем болсо, таквалыгы күчтүү болсо, момун пенде, таква момун пенде. Бул дүйнөдөн салиха, таква, мыкты, жөндөмдүү бир таква аялга жеткен болсо, дүйнөдөгү ийгиликтердин эң алдыңкысына жеткен болот. Эмне үчүн? Эгерде ошондой таква аялын бир ишке буйруса, шарият тыюу салбаган ишке буйруса, чайап келип берчи, атамдар келип калыптыр, конок тосуп коелу дедик эле, ошого тамак аш ырастап койчу деген сыяктуу сөздөрдү айтса, эмне кылат дейт? Атаатху, моюн сунат ошого. Эмнени айтса ошого мейли деп моюн сунат. Эгер ага карап койсо, сарратху, кубандырат деп. Күйөөсү аялына караса, аялы эмне кылат экен? Кубандырат. Кылган эткендери таза карап, райым менен карап, жаман көрүп карабайчы мындай, берилип. Эгерде аны менен түнөй турган болсо, өз иштери эмне болот? Таза болот. Баардыгы түшүнүктүү да, орду менен болот. Эгерде күйөөсү бир тиричилик себептүү, ар кандай себеп менен бир жака чыгып кетсе, өзүн бузулуудан сактайт, жана мал мүлкүндө эч качан кыянат кылбайт деп. Көрүңүздөр, ошого да бир кыстарма бар. Бир жапайы түшүнүктөр бизге кирип кете чыштап, кайра токтоп калды. Биздин элибиздин аял эркектин ортосундагы мамилеге дүйнөдөгү элдер суктанат негизи. Эгер билип калса, билгендери суктанып атат. Кантип биздин менталитетте өзгөчө мынагу өзбек, тажик туугандарда, кыргыз туугандарда күйөөгө тийдиби, күйөөсүнө моюн сунуш керек деген бар болгон да бизде. Ой, эми күйөөгө тийди, бүт ошол тарап эми.
кайын жутчул бол айнанан 4 жыл болбо деп баталарда дагы деле ушундай деп атпайбы? Айнанан 4 күнүңөн сөз ташыбай, төш ташый турган эл бол, ошондой үй бүлөдөн бол деп бата тилек берип атпайбы? Анткени ушундай сөз таркаган аялдар күйөөлөрүнө кызмат кылганга милдеттүү эмес. Кааласа кылбай деле койсо болот депчи. Ушул сөз таркап барып ана кайра басылды, жакшы болду. Анткени биздин менталитет не болду? Кабыл албай койду муну. Анда ошондуктан ушуну билип алган себебинен биз 6 жыл имам болдук да райондо. Бир эле райондо эгер область Кыргызстан боюнча анда толтура немелер бар, проблемалар бар. Ошо райондун ичинде толтура уруш талаштар болду. Эмне себептен? Аялым айтып атат, мен сага кызмат кылганга милдеттүү эмес экенмин го. Мен өзүм билем деп. Жатып ал ошонун айынан ата-энеңди сыйласаң өзүң сыйлап ал деп. Уруш талаш күтөйт анан, мынандай. Бүттү да. Болбосо Умар радыйаллаху анху эмне деп атат? Туура милдеттүү эмес, бирок сүннөт да кызмат кылуу. Сүннөт аялдары күйөөлөрүнө кызмат кылуу эмне? Сүннөт. Умар радыйаллаху анхуга аялы ажылдап, кыйкырып, урушуп, бакырып атканын бир сахаба келип угуп калып айтып атпайбы? Өзүнүн аялым ажан, мен аялым менен ажырашышым керек деп, ушу ажырассам, ажырашпасамбы деп кеңешейин деп келаткан сахаба алыстан аялынын үнү демек көчөгө чейин угулуп атат деген сөз. Угуп калат да анан бурулуп алып туруп, кетип баратканда Азирет Умар радыйаллаху анху мусулмандардын падышасы боло турган киши болгон да келечектеги. Анан ошол киши эмне кылды? Угуп калат дагы, байкап калат. Баланча бер кел дейт, артка кайт. Дегенде анан келет. Билет дем жөн келбейт. Анан келем эмне болду десе, жок, жөн эле учурашып коеюн деп. Жок, сен жөн эле учураш. Анда намазда деле жолукмакпыз да деген мааниде. Эмне дейт? Жок, сен бир маселе менен келгенсиң. Ошо айта албай кайра кетип атасың дейт. Десе анан, мен жоопту алдым дейт. Кандай жооп десе, сиздики меникинен дагы ажан экен деп турду. Анткени мен аялым ушундай тили жаман дейт. Анан ажылдай берет, анан түшүнбөйт да ушундай уруш талаш дейт. Анан эмне кылсам, мындай аялды мен кетирсемби, кетирбесемби деп кеңешейин деп келдим дейт. Азыр эч ким менен эч ким кеңешпейт. Талакты берип кой, анан келип бизден кеңешет. Таксыр 3 талак берип алдым эле. Эмне кылабыз эми, жол таап бериңиз. Жолу бар дейбиз. Башка күйөөгө тийсин. Ал кое берсе алас, кое бербесе калас. Ана халас, бишти келес деген ошол да. Өлдү биягы. Ошондуктан талак менен ойнобош керек. Мурунку поколенияны жаман дей беребиз. Жакшы жактарын караш керек да туугандар. Атасы менен кеңешип үйлөнгөн, ажырашса дагы ата-энеси менен кеңешип анан кетиришкен, туурабы? Анда дагы бата менен айнанан эми таарынбай кет, эми келишпей калдыңар, эми эмне кылалы эми? Барган жериңен багайсың эми сага дагы деп үйүнө союп алып, жеткирип, батасын берип, анан кайтышкан го, туурабы? Жеткирип келдик дешип. Азыр өзү билип үйлөнөт. Үйлөнөм дедим, мынакей үйлөндүм деп коюп. Кетирсе да өзү кетирип коет, тедактан эле нары. Кара келин бала. Кетирбейм, мага жаккан жок депчи. Ушундай болбодукпу? Болбосо сахабалар эмне кылган? Сөзсүз түрдө пайгамбарыбыз менен кеңешкен. Андан кийинки башчылар менен кеңешкен. Сөзсүз түрдө. Кокус ажыраша турган болсо да. Ошон үчүн ынтымак күчтүү болгон, ажырашпай жашашкан негизинен. Анан кандай жооп алдың десе, сиздин аялыңыз меникинен дагы жанагындай ажылдап кыйкырып атканын көрүп, бардык аялдар ушундай турбайбы деп мен кетип аттым беле дейт. Анан сиз жооп бере берсем, жооп бербей койдуңуз дейт, учпай дейт. Кызык экен дейт. Мына биз ала турган тема мына бул жерде. Аялым бекер набайчы дейт. Нанымды бекер жаап берет. Бекер ашпошчу дейт. Күнүнө балдарыма мага тамак жасап берет. Бекер үй жыйнагыч дейт. Үйлөрдү жыйнайт. Бекер казыначы дейт. Мен кандай мал мүлк алып келсем ишенем дейт ага. Акы да төлөбөйм дейт. Аялга ким акы төлөйт? Эч ким төлөбөйт. Кайра акча бергениңизге сүйүнөт. Ал акча жандап турса болду. Үйгө иштелет, башка болот. Бересиз. Мал мүлкүңүздө башканда эмне кылат экен? Анан бекер нянка экен. Балдарыңызды энесинен өнөткөн нянка болбойт экен да өзү негизи. Ага болбой эле биз жака ишке киргизебиз да башка жактан аял алып келип туруп балдарды тарбиялап атабыз. Ошол болбой калат экен. Ар бир эне ата өзү чоңойтуш керек экен. Көрдүңүздөрбү? Аялдар күйөөлөрүнө кызмат кылыш керек бекен? Кылыш керек. Ошо менен аял менен эркектин ортосунда сүйүүсү, күйүүсү, жанагындай махабаты бекем кармалат экен. Ансыз кармалбайт эч качан. Аял ошо кызматы менен жагат да.
Эми кийинки хадис имам Абу Давуд, имам Насаи риваят кылган. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. Силер деп бизди айтып атат. Бойдок жигиттерди айтып атат. Үйлөнгөндөрдү айткан жок, бойдок жигиттерди айтып атат. Бойдокторду. Үйлөнгүлө ал-вадуд силерди сүйдүрө ала турган дептир. Карабайсыздарбы? Вадуд деген сүйүктүү болгон деген сөз. Исм мафул вазында келет. Ушунча сизди өзүнө арбап ала турган. Мындайча айтканда табитиңиз тартыш керек. Үйлөнгөнгө чейин жолуктурганда баягы жарма кайнатканда билесиздер да. Мындай бир болк деп мынтет го. Жүрөгүмдө бир болк деп коюш керек да кичине. Жүрөк кичине ойгонуп коюш керек. Анан үйлөнгөнгө чейин эле бола берет, кийин кайсы бир аксакал айтканда бир жытташып алгандан анан жагып кетет деген ал болбойт андай. Туура эмес. Адам бир жолу төрөлөт, бир жолу жашайт, бир жолу кайтпас дүйнөгө кетет, о дүйнөнү көрсө. Кайра келбейт, бүттү. Ошол үчүн кыз бала дагы бир жолу жагыш керек. Бала мындай жалпы жолунан жагыш керек. Балага да ошондой. Кыз жалпылай мындай бир жагыш керек. Мындай ар бир адам табияты бар да. Бирөө сөйүк сактуу болсун дейт, бирөө мындай болсун, тигиндей болсун дейт, ар кандай. Ошого жараша эмне кылыш керек экен? Үйлөндүрүш керек экен. Ошол үчүн мына жерде айтып атат. Силерди сүйдүрө ала турган жана ал-валуд көп бала төрөп бере турган аялга үйлөнгүлө деп. Азыр 3-4 бала төрөп берип, азыр 6-7 бала болсо, 14 бала болуп калгандай таң калып карап атпайбы азыр? Азыр 3-4 бала болуп калды. Жалаң бүт эле жерде ушундай болуп калды. Гемоглобин түшүп кетти, иммунитет түшүп кетти, ал эле, бул эле деп. Жарандай жасалма бузулбай 1 айга чейин, 2 жумага чейин, 1 жумага чейин сакталып тура бере турган тамак аштарды жей бергендиктен не болот атат? Дене кубаттары түшүп кеткен аз бизкилер. Түрлүү тамакты. Ошон үчүн нукура тамак жегенге аракет кылыш керек. Эмне үчүн? Силерди сүйдүрө турган жана көп бала төрөп бере турган аялга үйлөнгүлө деп атат. Албетте мен кыямат күнү пайгамбарлардын жанында үммөтүмдүн көптүгү менен мен сыймыктанам дептир пайгамбарыбыз. Мына мен үммөттөрүм көрдүңөрбү деп. Ушуга эле кошо Азирет Умар радыйаллаху анху эмне деп атат? Көп балалуу болгула, кайсынысы аркылуу рызык таап жериңерди билбейсиңер деп. Сонун сөз бул. Балким кичи балаңыз, балким 9-чу балаңыз, балким 10-чу балаңыз, балким эң улуу балаңыз карайт, калганы өзүнүн окаты менен өзү болот. Бирок ошо да жакшы экен. Атага жүк болбой, энеге жүк болбой, өзүнүн окаты менен өзү болуп кетсе дагы аталар айтат го. Айнанайын бизди бакпаса жок, өзүнүн арабасын тартып эптеп кетсе эле бүттү, бизди баккан ошол деп. Мына ошого да жетиш керек. Албетте аны үчүн мектепте окуш керек, жана дагы эмне кылыш керек? Динди дагы терең окуш керек. Динди терең түшүнүш үчүн сөзсүз түрдө мектепти жакшы окуш керек. Бизде шүгүр ар кандай пикирлер келип бузулайын деп барып, кайра деле биздики ушундай элбиз да, тарыхыбыз узун. Мында аралашып барууларына кайра сыртка түртүлүп кала берет. Туура эмес пикирлер. Жакшы. Анткени биздин Орто Азиядагы аалымдардын менталитети, түшүнүгү ушундай болгон. Бухара тартип деп коебуз мындайча айтканда. Бухара тартиптегилер. Орто Азиянын ичиндеги. Мисалы, бул дамыла жөнүндө суроо берди бирөө. Маматкул дамыла кандай? Ошондо билим алсам болобу деди, мисалы. Же бул таксырды айтты. Бул таксырдын билими кандай десе, бирөө келип сураса, ушунун жанына бардым. Билим алайын дедим. Бирок кайра сизди угуп калып мага келдим деди. Ана мен айтат экенмин да. Сен жаңылып калпсың, ушу таксырдын өзүнө эле бара берсең болмок. Ал киши билесиңби? Ал кишиден мен билим алыш үчүн, анын билимине жетиш үчүн. Мен ал кишиден дагы 10 жыл билим алышым керек деп. Кокуйду анан тиги бала да, студент бала. Кайра кетет экен бул жака. Бул кишиге барып алып туруп анан айтат экен, Бакыт дамылага бардым эле. Сизди мактады, сизге билимим жетпейт деди го. Ал киши сен жаңылып алыпсың. Ал киши менден билимдүү. Ал кишиге жетиш үчүн мен 10 жыл окушум керек жок эле дегенде деди го десе, сен тескери жаңылыпсың. Жөн эле ал киши бейлик айтып коюптур. Тескеринче ошол Бакыт дамыланын өзүнө бар. Андан билим алыш үчүн мага жок эле дегенде 20 жыл керек. Деп койчу экен да илгертен. Бизде ушундай болгон. Ошон үчүн жамаат бөлүнгөн эмес бизде. Эч качан. Кайчы инсандык келишпес пикирлер боло берет ал аалымдар арасында, илимдүүлөр арасында. Ал оңой эле, ал өзүнө ошол жерде чечилип, ошол жерде бүтүп кала берет. Карапайым элдин арасында чыккан эмес. Муну Калыгул Олия эмне деп койгон? Эки эле сөз менен бүтүрүп койгон. Сен буудайсың, мен саман. Сен жакшысың, мен жаман деген. Бүттү. Ушул принцип менен келген биздин ата-бабалар.
Азыр кичине эле бир жерге өзгөчө болсо мынаны үйрөтүп коебузбу? Сен караңгысың, мен городскоймун, сен айылдысың деп туурабы? Бул боюнча Роттул Мухтарда келген. Роттул Мухтарда эмне дейт? Хашат ибн Абидин 8 эле томдон турат. Кээ бир басмаларда, шархтарда чыгып атат. Ушул Хашат ибн Абидин китебинде келет. Айылдын балдарына караганда шаардын балдарынын аң сезими күчтүү болот деп. Туура эле. Бирок шаардыкына караганда айылды дагы, шаарды дагы көрүп койгон балдар күчтүү болот экен. Айылга барганда айылга кирип кетет экен. Шаарга келгенде шаарга да кирип кете берет экен аралап. Жашоосун сиңип кете берет экен. Анан билет экен айылдык кишилерге кандай мамиле кылыш керек? Шаардагыларга кандай мамиле кылыш керек? Жүдөбөйт дагы какабайт деген карапайым элдер адатта кантип сүйлөшөт? Алар менен да ылдый түшүп барып сүйлөшө берет экен, сону рахат алып. Жалаң шаарда тура берет экен, тезеге тойгон корозо болуп какайып. Мурат коюп, мен менен келип сүйлөшүңөр керек дегендей кылып. Болбосо тайкелер келди, жээндер келди, кудалары келди, тура берет. Чоң атасы өтүп кетсе, кошунасынын атасы өтүп кеткенде шорпо тамак ичип отура берет. Шаарда өсүп калгандай, баягы култанып калган. Айылда өскөн балдар өлүм ал. Өзүңдүн чоң атаң өлүп атса, элдин көзүнчө шапылдап тамак жеп атсаң. Уят да. Бекинип барып нарактан бирдеке ичип болуп кайра келип эмне кылат? Сырт туруп калат кезеги менен келип. Ошон үчүн пайгамбар айтып атпайбы? Өлүк менен алектенип калды булар. Кошуналар кичине тамак аш берип койгула буга деп. Мына кошунасы үйүнө апарып, эмне кылат? Чайын берип, кайра киргизип коет, барып тургузуп коет наракка барып. Кой майтың менен алек бол деп. Көрдүңөрбү, ошондуктан биз айылды дагы түшүнгөн, шаарда түшүнгөн, айыл болбосо шаар жок. Айылдан адамдар чыкпаса, шаарда каяка өнүкмөк дегендей. Ошон үчүн биз дайыма эки тарабы менен тең эмне кылабыз? Өнүгүп өсө беребиз. Кийинки, бул жалаң аяттарды айттык, хадистерди айттык. Эми сахабалардын сөзүнө келебиз эми. Кала Умар ибн Хаттаб радияллаху анху. Умар радияллаху анху билесиздер, дайыма чечкиндүү, реалдуу кадамдарга бат-бат барган. Бул киши да мынтип айтат. La yumna'u minен никах илля ажзун ау фужурун. Үйлөнүүгө эч качан тыюу салынбайт, эки учурда гана тыюу салынат. Алсыздык деп. Алсыздык эки түр болот. Материалдык жактан алсыздык болушу мүмкүн, же болбосо перабалды ашканга алсыздык кылышы мүмкүн. Перабалды ашканга деген түшүндүңүздөр да. Эркектик милдетин аткара албай калат деген сөз. Ошол. Эми кыргыз каймана менен сүйлөгөн экен, эми түз айта албай атам, кечиресиздер. Ошол жагынан алсыз болуш. Ал нерв жукалар ошондо болот экен, калчылдап титиреп калгандар бар го. Нервти сакташ керек экен ошон үчүн. Кайерде келгенде урчуп тартып коюш керек, кайра кое берип коюш керек, тормозду кайра басыш керек, баспаш керек. Буга нерв сакташ керек экен. Ошон үчүн Хашид ибн Абин китепте келип атпайбы? Ким кыжалат болгон нерселерди жүрөгүнө топтоп алса, ал акылын, эс тутумун жоготот, нервин жоготот. Нерв жоголгондон кийин түрлүү оорулар кирип келе берет экен. Давление, сахар, махарлар, ассаламу алейкум, кандай мага оорум бар деп кирип келе берет экен. Бүт эле. Бул китепте бар маселе. Ошон үчүн нерв дабайлаш керек экен. Кээде бизде деле болуп кетип, түрчүп кетет, жаман көрүнөт экен. Ошон үчүн ушу болбойт экен дейбиз. Же болбосо бузукулук дептир. Демек, адам бузукулуу, алсызбы, үйлөнбөй туруш керек экен. Бузукулугу мындай кетирип, жоопкерчилик үйлөнгөндөн жоопкерчилик сезиш керек да. Бир аял тийгенден ал эмне дейт? Мен бактылуу болом деп тиет ошол күйөөгө. Дәвр устаз болгон. Орто Азияда эле болгон окуя бул. Ушу аялыңызга мына болгон биздин чоң устаздарыбыздын устаздары. Шакирттери сабак алып атса, ажылдайт экен нарактан. Бул дагы ошо Умар радияллахунун жубайы сыяктуу экен. Кыйкырат экен. Митпейсиң, тигитпейсиң. Эми бакыш дамлалар дагы сабак берем деп жүрө берип, үйүндө тиричилигинде унутуп калат да кээде. Onu çay-payı kalbaya kalsa gerek de mala dele jönül ajılda örmeyt da. Faktı menen al dele. Kanay, ba undap kelbeler nan kayda devergen siyaktı da. Undap kelip koyuş керек, nan kayda deyiş керек da. Anan ошо сыяктуу кээде нампаны унутулуп калат экен. Ана жанагы аял кыйкырат экен. Ундап келип койбойсуң, анан сабагың бере бербейсиң деп кыйкырат экен. Бал шакирттери ачуусу келет экен, биз кеткенден сүйлөбөйт. Акырында бирөөсү чыдабай, ярый шакирттер бар экен да бирөөсү. Устаз, уруксат бербейсиң, наракка көмөлөт эле бир тебейин деп бирди. Жаман тажаттыгы мына аялыңыз депчи. Шунда өрт экен, анан айтып келе, же талагын бербейсизби дептир да. Десе, бул болгон окуям, кайсы устаз экенин айтпай эле болду. Кайра устаздын жооп бергенин караңыз. Бул бечара да жүрөт да, буга мен эле чыдайын дейт экен. Кокус мен талак берсем, мунун келбети да жашынакай, дәврү алданып алып алат, анын шорун катырат дейт экен да. А мен сыртман эле кабыл алып, мен көңүлдө эле бурбайм.
Буга чыдап калдым мен, 50 жылга жакындап калдым. Мен чыдайм, мындай мыянада чыдайм. Жөн эле койгула, жүрө берсин ал деп коет дейт. Анысы ошондой экен да, мейли деп кое бериш керек экен. Айтпасаңыздар, гейи берсеңер, нервтете берсеңиздер, сакал чачка батал ак түшүп кетет. Жаман бул. Анткени Давут алейхисалам айтып атпайбы? Бул да буга да далил бар. Давут алейхисалам айтат го. О жараткан Алла, сакалым менен чачыма ак түшпөстөн алдын ак түшүрүп жибере турган жубайдан сакта деген. Аялдан сакта деген. Нервиңизди күндө жей берсе, Гүмөндөр агабыз айтканда, жөн отурганча күйөөм мээсин жеп отурайын дегендей. Жеп отура турган бир аял болсо бүттү ал. Жаман Кудай сактасын. Ошон үчүн аялдарга китеп окуш керек экен. Китеп окуп десеңиз окубайт булар. Сен окуп мага айтып берчи, мен нормально ата болоюнчу, жакшы ата болоюн десеңиз, ошондо окуш мүмкүн. Мен муну жакшы ата кылып алайын деп окуйт. Окуйт экен да жанталашып. Болбосо, орустар айтканда самын деле өзү окуп калат экен да, нарактан. Өзү окуп калган болот. Жакшы экен. Эми Ибн Аббас радыйаллаху анху мындай дейт: "Ла ятиму нусукун насик хатта ятазавваж." Ибадаткөйдүн ибадаты толук болбойт, ал үйлөнмөйүнчө дептир. Адам үйлөнгөндөн кийин кийими тазалат экен, жакасы агарып калып, менен үйлөнгөндөн кийин деген сөз бар го. Ошол жака эмес, мээде агарат экен. Бүт барча мындай жан дүйнөсү да тынч алып, эмне болуп калат экен? Жашоосу бир нукка түшөт экен, үйлөнсө. Эгер аялдай болгон аялга үйлөнсө. Эми аялдай болгон аял кайсы эми? Бүт тууганыңыз жаштагап тозбаса, жаштага бала чака тарбиялап бере тургандай деңгээлде, жок дегенде мектептин программаларына мээси жеткен аял болсо болду. Үйдө келген сабактарын продленкаларга узатып бере бербей, үйдөн өз тапшырмаларды аткарып, даярдап жөнөтүп турса, бул да чоң эмгек да, жакшы да. Таптакыр эле нөл болуп калган. Анткени нөл аялдан, двоечница аялдардан ошо двоечник эле балдар төрөлөт, башка жок. Ошол эле. Айша энебиз мындай дейт. Өтө катуу сөз айткан. Билесиздер, Айша энебиз 10 миң сахабанын ичинен белгилүү сахаба, 10 миң болсо, ошонун 7 муфти болгон деп айтып атпайбызбы? Ошонун 7-си ким болгон? Айша энебиз болгон. 6 эркек сахаба болгон. Калганы учуккан эмес. Ар ким колунан келген кызматын кылган. Ошондой муфтилик даражага жеткен Айша энебиз мындай дейт: "Ан-никаху риккун." Үйлөнүү бул кулдук, байланып калат деген сөз. "Фалянзур ахадукум айна ядау кариматаху." Кызын каяка коюп атат, силер карап туруп анан бергиле дептир. Демек, күйөө балага, кандай күйөө балага берип атасыз кызыңызды? Ошону карап туруп бериңиз. Эртеңки күнү бетке бир теппейби деп. Мына 5 маал намаз окуган бир таксырды окуп атпайбы? Кейип атат. Менин тааныган таксырым эмне кылсам дейт. Карындашымдын келип туруп бетке бир тепиптир дейт. Эмне болду анчалык десем, намаз окуйсуз, намаз окуйт, 5 маал сүйлөсөт эле дейт, ыйлатып сүйлөйт дейт. Бирок бетке бир тепиптир да. Нерви жок экен ошончо. Ошон үчүн түпкү менталитетин, аң сезимин карап текшерип, бай тийишип нервин байка, күлдүрүп тишин байка дегенде, тишин жууйбу, жуубайбы. Ошондон бери карап коюш керек да. Анан бериш керек. Антпесек болбойт. Ооба. Дарана кирбеле коюн. Имам Шааби мындай дейт: "Ман завважа кариматаху мин фасикин фақат қатаа рахимаха." Кимде ким кызын бузуку балага бере турган болсо, бөттү, анда жатынын үзүп кое берсин деп тур. Жатын деген мааниси бир туугандык мамилесин үзүп кое берсин. Бол, үзүлөт деген сөз. Ошон үчүн кызды Хасан радыйаллаху анху айткан, Хусейн радыйаллаху анху мынтип айткан экен. Хусейн радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын небереси. Хасан эмес, Хусейн. "Ла тузаввич ибнатак илля литақийин." Кызыңды таква гана балага бергин. "Ина хаббаха акрамаха." Эгер кызыңды сүйсө, сыйлап алат. "Ва ин карихаха лам язлимха." Эгер аны жек көрсө, эч качан зулум кылбайт дептир. Жашайт дептир да баары. Убакыт бүтүп калды. Кудай берсе, кийинки 4-бөлүгү жалаң окуялар менен улантабыз. Буяга кызык болот, Кудайым буйруса. Амин. Алла Таала баарыбыздын кыздарыбызды эч качан көз жаш агызып, күйөөбалдарыбыздын акылынын тайкылыгынан, тарбиясынын тайкылыгынан, Нурмолла айткандай, тарбияң тайкы болсо тартканын кайгы болот дегендей, тартканыбыз кайгы болбой эле жалаң сүйүнүч боло турган, элибизге, жерибизге кызмат кыла турган, асыл тукум урпактарды тарбиялай турган күйөөбалдар насип болсун. Кыздарыбыз ошондой урпактарды тарбиялап өстүрө турган, бапайган бактылуу энелерден болууга, биз тарбиялап турган татыктуу ата энелерден бололу. Валхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматка. Ассаламу алейкум.